Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылганыбыздын себеби тиги илгертеден бери кооперативде иштеп келгенбиз. Кооперативде иштеп келип биздин өзүбүздүн үлүшүбүздү алалы деген учурда Исаева Жанна, Аденов Жолдош, Шейкенов, Турат ушуяктын бүт баарын сатып, эми аз зданиялар калган учурда могу малайымыз семьяларды киргизип койсок, охранник сындырбай, талкаланбай каралып турсун, сот чечими бүткөнчөктү деп киргизип койсок, ушулардын баарын келип Жанна Исаева баласы Аденов буларды сабап, мына асты көгалап алып, аркабыз балдарыбызга чейин согушуп, балталашып, бүгүн кечке чейин жалаң ызчуу менен түнү уктатпайт, күнү уктатпайт, күн сайын бизде концерт. Ошол эле Аденов Жолдош эле билип, бардыгын эле жиберип эле бар согушкула деп түн ичинде киргизбейт. Милициялар деле ошолорго болушат. Канча арыз бердик, арызды албайт. Ушунчалык кыйынчылыкта турабыз Садыр Нуркожоевич. Сиз бизге жардам бербесеңиз болбойт. Келиңиз, үйдү талкалап, терезелерди талкалап, балда бакырабызды сабап кетип атат буякта. Ак сууда, теплоключинкада. Кандай кылсак болот? Мына бу биздин жаныбыздагы кишилерден сураңыз бүт баарын калпайтсак. Келсеңиз мына бардыгыбыз көгала, астыбыз эмнени гана кылып атат. Астыбызды сабап кетип атат. Балдарыбыз сабап эжекесе. Сабаганда ошо Исаева Жанданын баласы сабап атат. Ал ким ал Исаева Жанна? Исаева Жанна буякта эч ким эмес, көчөк эле кыз, биздин эле кыздай болгон кыз. Самозванка, мен деген ушуяктын директорумун, мен аламын, сенин дүкөнүңдү тарт. Мен өмүр бою сот чечими менен чартып алгам. Ал эмне дүкөн эле? Өзүмдүн дүкөнүм, менчик сатып алган дүкөнүмдү да тартып алам. Анан Корожайда үлүшүбүз бар болчу, Корожайды өмүр бою кайтарып тазалап, шыпырып тазалап келгем. Ошол жака охранникте киргизгенбиз. Киргизип койсок, охранниктерди кайтарып келди. Эми кайтарып келгенден кийин эми азыр талашып атышат. Канчадан бери карабай жүрүшүп, эми талашып. Ким ошол? Кайсы организация талашып? Же частный эле кишилер талашып? Аксу кооперативин талашып келет. Частный эле жанагы. Кооператив эмне ошол? Кандай? Канча кишиден турасыңар? 11 киши турабыз. 11 кишиден турабыз кооперативде. Мурун жеңип алгандан кийин бүт бардыгын соттун чечими менен. Ошол жеңгенден кийин 11 киши калганбыз да кооперативде. Ошол 11 киши соттошуп жүрүп, өзүбүздүн ишин эле бирөө арыз жазып, соттошуп бүт баарын жеңип, Верховный сотко чейин жеңип алганбыз. Анан дагы өзүбүздүн ичинен дагы бирөө чыгып алып, 20-жылы 20-сентябрь 2020-жылы кайра өзү ичинен чыккан адамдар өзүлөрүнчө институциядан өтүп туруп, бизге айтпай член кооперативге башка селпонун кишилерин кирип алып туруп, самозванцыларды кирип алып туруп, кайра талашып. Силердин документтер барбы? Документтер бар, бирок биз экинчи жолу дагы утуп алганбыз. Эми булар биздин жоктугубуздан пайдаланып, үчүнчү жолу институциядан өтүп алыптыр. Институциядан өтүп алыптыр, кайра эмет. Эми кайра сотко берип, азыр кайра ишти караганга эметип атат. Буларга күнүгө келип алып туруп тынчтык жок экен. Ал соттун чечими азыр сотко берилди, сотко берилди, чечим пока алын элек. Эми чечим качан назначить этилет, аны эмет элек. Ошого чейин эчтеке кылбасын деп милицияларга, прокуратурага кайрылышсак, алар вообще мындай эме кылган жок да. Наоборот, алар келип алып, түнкү кой берип, талкалап атышыптыр. Сот арестти, сот коет да. Сот коет, сот койбойт да. Азыр эч ким эме кылбайт. Милиция да койбой атат, сотто эми биз бергенбиз, бирок чечим чыга элек. Документтер барбы азыр жаныңарда? Бар. Баягы чечим бар. Соттон эми биз кайра несип да. Мына чечимдер, мунун ичинде эмне деген чечимдердин баары ушунун ичинде мынакей. Арыздарыбыз да бар, бүт баары бар мынакей. Арыздарыбыз, соттун чечимдери да бар мунун ичинде. Алсаңыз. Соттун чечимин көрсөтчү. Согушта дагы азыр алып кетти да, милицияларга бердик. Ал эмне болуп согуш отосуңар? Ошол Жанна келип эле балта менен терезелерин баарын чагып кетти. Баласы да, өзү да. Чагып аткан видеолор барбы? Бар, видеолору бүт бар. Мага жиберип коелачы анда. Милициялар талкалап атканда карадыңыз? Карап, Жаннага болушту да, Жаннага болушуп атышат да. Талкалап атканда карап турушат атабы. Карап турушат. Балта бычактары менен бар экен. Булар бири-бири шыбырап коеле, сен астыга бар, мен тиякта алаксып турайын деп киргизип коеле деп, жаш баланы киргизип коюп, тура беришет экен. Анда ошо милициялар алып кетти. Сен берип атпадың Ооба, берип атам. Азыр Айзадага чалбайсыңар, алай келчи. Эми алар эме бере элек, сотто могу күнөө деп эмесин кое элек. Бүт биздин документ менен таанышып атат да, азыр кое элек.
Бирок тергөө Тергөөмөс эми сотто. тигиндей иш кылып атышат да. Тергөөнүн соттун чечимин күтпөй эле Ошо нападение милициялар жасап атышат да. Милициялар анда силер тартып туруп жиберип койгула. Сот кайсы соттун чечими? Облбу же район? Верховный. Верховныйдыкы дагы, чечими. областтыкы дагы, анан ак суунуку дагы бизге чыгарып берген да. Верховныйдан силерге чыгарып берди эле. Ооба. Анан ошондо деген бир жерге 2 эйлик болуп атат, э? 2 эйлик болот, э? Боштуктун кишилери иштеген кооперацияда. 23-нчү Алар жылда. деген келип эми боштуктан да үлүш алып, анан акчага келип алып, анан бизден талашып атышат. Алып кетти. Канча жер эле силердики? Биздики деген бир канча жер? Бизде объекти 11 объектибиз бар да. 11 объект. Анан анын ичинен деген ошо жана мошенниктер Шейкенов менен Аденов, ушул жана Жанна деген неме сатышып аны башкаларга киргизип, мына биякта малайымызбен семьяны аяка киргизип койсок, муну деген тиги ушунчалык кордукту көрсөтүп Ал эмне сүйлөп объект чыгып салды. экен? Ал деген өндүрүштүк кооперативда булардын Союз кезинде курулган мекеме да. Анан Чоңбу ал мекеме? чоң мекеме азыр деген сатып отуруп деген бир жаңы курулган объекти турат. Ак суунун ичинде жана кызыл кирпич менен турат го. Ошол объекти бар. Бошчукта бар. Ар жакта конторасы бар. Булар далайын сатышып Далайын да. сатып. Ошондо неме кылышып. Булар эми тойбой. Кандай мошенничество кылып атканын биз билип калганбыз да, кийинирээк билип калдык да. Бизге фактически Башында силер чогуу болгонсуз. чогуу болгонбуз. Анан анын ичинен кайра бөлүнүп өздөрү, Ичибизден бөлүнүп, үчөө бөлүнүп кетет. үчөө бөлүнүп. Анан бул жерде деген бул госрегистрдин дагы эмеси бар да. Госрегистрга мен арыз жазгам, анын документи да бар. Арыз жазып, убактылуу сот бүткөнгө чейин перестановление кылгыла депчи. Макул деп алган. Анан чечимдерди сурай берди. Чечимди алып келип бердик, аякы чечимди сурады, алып барып бердик. Анан айтты, биз деген 10 күндүк эле биз ишке кыла албайбыз. Алар документин алып кетти деп койду. Эмне үчүн мурун айткан эмес, документтерди алып кетип атат. Бул жарабайт деп айткан эмес. Мен ошол экени эме кылып атам да. Эмне биздики такыр каралбай калып атат да, биз тепселип калып атабыз. Мен ошон үчүн Садыр Нуркожоевичтен суранып атам. Кон сезим жок. Бизде мисалы үчүн милиция айтканда милиция келет десек, милициялар деген бизге наоборот шылдың кылып, биздин берген арызыбыздын баарын жокко чыгарып салыптыр. Мына малайымызбен, мынакей астын көп ала, мына малайымыздын семьялар айтсын аякта мейли жашасын, эми биз урунбасак да бизге тиеби, кайсыга тиет деп сотко ишенип жүрүп, булар жашай берсин, талкаланбасын, бул бакчылар эми эптеп акчасы болбосо деп светин койдуртуп берип эметип турсак, светчилерди светин өчүрүп салып, мына караңгыда отурат. Кенедей балдар бар, мына балдарын да сабап астын балдарын тышка чыгарып салды. Кайтарып атышат. Биз ызычуудан келдик да, барып келели деп. Азыр тиякта канча киши бар? Тиякта дагы 4-5 киши бар. Жакта дагы. Алар тынчтанып калыштыбы? Милициялар тынчтандырды? Милициялар тынчтандырбай эле, милициялар биз токтотобуз деп бизге күнөт дагы күлүп коюп, биз токтотуп коебуз дейт дагы. Кечинде милицияларга чалсак албайт. Биз деген НВДга чейин чалдык. НВДга чейин чалдык. Вообще анан аягында биз деген теги вызовда жүрдүк дек. Элестеткиле, кишини адамды өлтүрүп атканда килик тейген балтаны алып келип, адамды өлтүрүп атканда деле келбейт экен да. Биз ишенбей калдык буга. Мына урматтуу Ак Суу районунун атайын тиешелүү органдары, мына өзүңүздөр уктуңуздар, мына буякта аталар, апалар ушу буякта мен кызмат кылып аткан жерге келишиптир. Ышы Рыскелди үнүмдү жеткирип койчу деп. Мына үнүн жеткирип берип атабыз, эч кандай бурмалабастан, эчтеке кылбастан, мына апалар, эжелер эмне деп айтса, ошону эле жеткирип беребиз. Жана ошондой эле ушундай активисттер болобу, блогерлер болобу, кара колдобу, Бишкектеби ушундай эле элдин эле үнүн жеткирип эле берип аракет кылышат, эч кандай мыйзам бузуулар болбойт. Эгерде биз болбосок, мына эжелер өздөрүндө деле телефон бар, өздөрү деле видеого тартып, каалаган жерине жибере алат. Ошондой эле эгерде ушундай элдин үнүн угузуп аткан активист жарандарга кысым көрсөтпөсөңүздөр